Assalamu alaikum hurmatly Tezkavar kanalının körücüleri, salamatsızlarmı? Köngül buruңuzдар. Oştoğu Furkat ayılında satıla turgan uy var eken, kirip körseteli tuğanlar. Hazır Furkat'a kelip, teptiki aylampadan alay tarafka 200 metre öttük. Bu yerde medrese, anan kum, şagal, taş satkan yeri var. Astanovka. Andan ötüyle sizler birinci pavorottan sol tarafka burulasızlar tuğanlar. Mına ol beton zabordu körüp turasızlar mı? Çoğun antennalarda görüp turasızlar mı? Uşunun boyundan tüz bir yaka biraz jürösüdür. 20 metreden keyin jol 2'ge bölünöt eken. Tagıragı 10 jaka jüröt eken biz. Mına ul jol menen tüp düz ıldy düşüp barat eken biz tuğanlar. Tuğanlar, men kelip kaldım. Satıla turgan uydun janında turam. Azırkı men körsetken köçö menen tüz jürüp, anan tetigi jerde jol uaktılуу жабык болгондугуна байланыштуу ылдыйкы көчөгө өтүp, кайра жогору чыгып tetigi жерден ылдыйраак түшүп келип калдым. Мына бул оң сол тараптагы үйлөрдөн өткөндөн кийин бул жерде бош жер тилкесинде фундамент бар экен. Андан кийин мына бул 2 кабаттуу бышык кирпичтен курулган үй бар экен. Ушул особняк сатууга коюлуп жатат тугандар. Азыр ушуну көрсөтүп бермекчимин. Ээси өзү алыста Бишкекте жүрүптүр. Инисин биз менен кошуп жиберген. Иниси айтып берет. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандай таксыр? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага шүгүр. Шеп өзү каякта? Шеп өзү Бишкекте. Бишкекте де. Кимиңиз болот? Мен агам болот. Бир тууган. Атам бир тууган болот. Агаңыз өзү Бишкекте. Өзү Бишкекте турат. Бар укам, Тезкавар атакул келет. Көрсөт үйдү дедиби? Сөзсүз ошол көрсөт дегенден көрсөтүп келип отурабыз. Машалла. Рекламаңыздарга берели деп бир жумадан бери күтүп отурабыз сиздерди. Үйдүн пулу канча? Баасы канча үйдүн? Үйдүн баасын 55 000 деп койдук долларга. 55 000 доллар. 55 000 доллар. Камы болобу? Камы сөзсүз. Машина квартирага алмасак болобу? Эгерде көңүлгө жаккан машина болсо машинага алмаштырабыз. Машинага алмаштырабыз дейт туганда. Машина болсо алмаштырабыз. Ушундай варианттар бар экен. Демек 55 000 доллар кеми бар, баасы. 55 000 кеми бар. Жакшы. Үй чекчейип көрүп турасыздарбы? Жакшы курулуптур. Үйдүн сөөгү жакшы экен тугандар. Бышык кычтан 2 кабаттуу курулган. Атайын проект менен курулган окшойт. Сейсмопоиз колонналары бар экен, фундаменти бийик экен, тепкичтери дагы жасалыптыр тугандар. Эми ичи сыртын швап, эшик терезесин коюп, ички абделкасын бүтүрүп, анан сыртын декорлоп кирип жашайсыздар. Крышасы жабылыптыр, суу түтүктөрү коюлуптур. Фронтондору менен бурч-бурчтагы сливтерин коесуздар, болду тугандар. Жери канча сотик? Жери 5 сотик жер. 5 сотик. Бул жерде бардыгы эле 5 сотикта туурабы? Бардыгы 5 сотик жер берилген, бардыгы ушундай. Бул көчөдө канса тетиги ылдыйга чейин түшүп кетет. Бул жагы этекке чейин чыгат. Этекке чейин. Тетиги этекке барып, анан солго бурулуп, буяка тыы жака чыкса да болот тугандар. Ал жактан дагы айланып келсеңиздер болот. Буга параллель жайгашкан наркы көчөлөр да көп. Бул жакта дагы 3-4 көчө бар. Бардыгына үйлөр курулуп, уже элдер кадимкидей жашап атат. Мына кошуналар дагы жашап атат. Үйдүн аркасындагы мына ал 3-4 бош жер тилкеси гана турат экен, бош боюнча тугандар. Буларга да буюрса кошуналар келип үйлөрдү салып кошулат. Чек араңызды көрсөтүп берели. Жер 5 сотик дедиңиз, 5 сотик жер. 5 сотик. Мына кошунадагы фундаментти куюп койгон боюнча пока турат экен, Ооба. Түшүнүктүү. Үйдүн узун туурасы канча? Узун туурасы 9,5 7,5 болсо керек. 9,5 7,5. Сиз мына ягын кошпогонду айтып атат экенсиз, Астындагы мына эркер жагын. Ойлоп турган жагын. Прихожкасы менен үстүндөгү балкону кошулбаганда туурасы 7,5 тугандар, аркасы узундугу 9,5 болуп калат. 7,5 9,5. Астында подвалы да бар экен. Азыр кирип биз үйдүн планировкасын көрсөтүп беребиз. Бул болсо жол, электр тогу тартылып келинген, столбалар отургузулган. Чек арасы, ылдыйкы чек арасы тертиги фундаменттин токтогон жеринен экен, Будан түз бери келет. Бия кайерге чейин барат. Мына кошунанын фундаментинин бер жагында канча метр калтыргансыздар? 1,5 метрдей жер калган. 1,5 метрдей. Ошондо кызыл тумбага барат окшойт, түз. 1 метр калган да. 1 метр калган. 1 метр калган. Мына жерде 1 метр бар экен тугандар. Ошондо түз эсептегенде наркы кошунанын дубалынын кызыл тумбасына барат экен тугандар. Туура. Түп түз барат биягы. Көрдүңүздөр? Биягы мына буяк кошунан чек арасы наркыга барып такалат да. Ошондо биягында бир унаа бата турган бир 4-4,5 метр аралык бар экен. Бул жерде навес кыласыздар тугандар. Үйдүн нар жагында да бактарак кошумча курулушка жер бар. Бунал жери да бош. Бул жерди бактарак кыласыздар тугандар. Бул жерге брусчатка басасыздар. Ушундай. Эми жүрүң. Үйдүн планировкасын бир катар көрүп чыгалы. Тепкичи куюлган. Перилаларына мындай темирлерди чыгарып коюптур, сваркалап бүтүрөсүздөр кийин. Кана, бисмиллахиррахманиррахим. Экинчи кабатка чыга албайбызбы азыр, ака?
Экинчи кабатка чыга албайбыз. Мындай эле көрсөтөт экенбиз, а? Так, бул прихожка, бул жерге бронешик коюлат. Киргенде эле бул дагы эркер формасында чыгарылып 3 терезе коюлган. Туугандар, мына караңыздар. Тепкич ушул жерде болот дейм, а? Мындай көтөрүлүп чыга бияка? Үстүнө, а? Мындай көтөрүлөт да сол жак менен туугандар. Айланып анан экинчи этажга чыгып кетсе болот. Үстүндө деле ошондой 3 терезеси бар. Эркер формасында чыгарылган туугандар. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын айырмасын, окшоштугун азыр биз сиздерге түшүндүрүп беребиз. Бул болсо прихожка плюс лестница коюла турган бөлмө биринчи. Мындан оң тарапка бурулуп түз кире турган болсок, мына бул биринчи бөлмө кандай бөлмө болот? Бул жерде холл деп коет. Холл болобу? Холл. Холл. Туурасы 4,5 метр экен, узундугу 5,5 метр экен туугандар. 4,5га 5,5 бул холл болот. Холлдун бир терезеси бар экен, көчө жакта жайгашыптыр. Мен сиздерге широкийраак көрсөтөйүн. Фундаменттин ичи толтурулуптур. Эгерде бул холлду жок жаап коюп бир комната кылабыз десеңиздер, мына фундаменти куюлган экен. Перегородканы урасыздар да бир жерине эшик коюп коесуздар. Биягы өзүнчө бир комната болуп калат. Же болбосо закрытый кухня болот туугандар. Тиги жерге де тешикчелери да бар экен, а? Ошо коюлган ордо атайын. 1 менен 2'nin ортосу плита турбайбы? Заводская. Плита перекрытия. Жакшы. Эшиктердин үстүнө перемычкалары куюлуптур. Эми бөлмөлөрдү бир чекеден тааныштыралы туугандар. Мына бул сол тараптагы биринчи эшикке бул жака кире турган болсок, санузел болот экен, а? Санузел. Узундугу 3,80, туурасы 1,5 метр экен, форточкасы коюлуптур. Үстүнө бир плита кетиптир туугандар. Бул жагы санузел, ички ажаткана, кир жуучу машина, ванна, душевая кабина бардыгы ушунун ичинде болот. Андан кийинки төрдөгү ортоңку эшикке кире турган болсок, бул жагы зал, Зал. Конок бөлмөсү экен туугандар. Ишенген чоң бөлмө. Туурасы 3,80, ал эми узундугу 5,5 метр чыгат экен. Мына, бул конок бөлмөсү туугандар. Кудагыйларды, достарды ушул бөлмөдө конокто узатасыздар. Батыш жагында 2 терезеси бар экен, фундаменттин ичи толтурулуптур. Эми 3-чү бөлмөгө киребиз. Мына бул бөлмөгө кире турган болсок, бул спальня болобу ошондо? Спальня болот. Спальня болот. Асты подвал болот. Асты подвал, наркы эшиктен киргенде асты подвал турбайбы, Подвал болот, ошол асты. Түшүнүктүү. Жакшы. Көрдүңүздөрбү, туугандар? Мына, бул бөлмө чакан бөлмө экен, туурасы 2,5 метр. Ал эми узундугу, мына холдун узундугу менен барабар 5,5 метр экен. Кааласаңыздар кухня кыласыздар, кааласаңыздар спальня кыласыздар, муну өзүңүздөр чечесиздер. Астына полго лагалар таштап коюптур, асты склад болот туугандар. Кааласаңыздар котельный да кылып коесуздар, асты котельный болот, склад болот, көмүркана болот, үстү кухня болот. Ушинтип пландаштырсаңыздар болот. Экинчи этажга мына шатыны коюп чыксак болот экен, таксыр, Давайте ушул шатыны коелу, анан экинчи этажга чыгалы, Шатыны бери тартың. Шатыны коюп туруп экинчи кабаттын бир катар биз көрсөтүп коелу. Анткени ушунча тартып көрсөткөндөн кийин бардык бөлмөлөрдү биринчи, экинчи кабаттын тартып көрсөткөнүбүз сиздерге дурусураак болот туугандар. Шатыны коюп даярдап берди. Эми экинчи кабатка чыгалы. Секин көтөрүлүп чыга берели. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын проектиси, планировкасы окшойт, Так, мына бул коридор болуп калыптыр туугандар. Коридордун туурасы 2,5 метр экен, узундугу 5 метрге жакын, 4,5 метр десек болот. Мына сиздерге көрсөтүп атам. Биринчи кабаттагыдай эле мына бөлмөлөрү окшойт. Анан оң жакта биринчи кабаттагы холдун үстүнөн эле мына жерге бир кирпич менен перегородка жасаптыр. Бул жагы өзүнчө бир спальня болуп калыптыр туугандар. Мына көрүп турасыздарбы? Бул бир чакан спальня көчө жакта жайгашкан. Узун туурасы 4,5га 3 болуп калыптыр. 4,5га 3. Бул биринчи бөлмө. Жанагы подвалдын үстүндөгү бөлмөнүн үстүндө ошондой эле размерде дагы бир бөлмө бар экен. Бул да спальня. Узун келген спальня. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү десек да болот. Или детский. Мына бул залдын үстүндө дагы бир чоңураак бөлмө экен туугандар. Астыдагы залга караганда мынанын үстүдөгү бөлмө бир аз кичинирээк экен, Жакшы. Мына бул бөлмө чоңураак экен. Ата-энелердин уктоочу бөлмөсү боло турган бөлмө экен туугандар. Узун туурасы 3,80ге 4,5 экен. Мында бир терезе коюлуптур. Мына бул санузелдин үстүндөгү бир аз чоңойтулуптур. Бул дагы детский боло турган бөлмө экен туугандар. Көрүп турасыздар. Кааласаңыздар асты жанагындай санузел болчу, муну чоңураак экинчи этаждагы санузел кылып койсоңуздар болот. Ошондо үстүнкү кабатта 4 чоң бөлмө бар экен. Спальня бөлмө дегенибиз. Мына биринчи бөлмө, мында болсо экинчи бөлмө, мында болсо үчүнчү бөлмө, мында болсо төртүнчү бөлмө.
Экинчи кабатта демек 4 бөлмө бар. Анан жакшы жери мага мынау жери жакты. Мына жерде караңыздар, тепкичтен чыкканда мына жер арка болуп жасалат экен. Жакшынакай сонун үстү жагы овальный формада чыгат экен. Көрүп турасыздарбы туугандар? Мен экинчи кабатка ушунча чыккандан кийин мен мына терезеден сырткы панораманы сиздерге көрсөтүп коеюн. Бул жагы 5 мойнок мадыдан бери көрүнөт экен туугандар. Мына бул жагы кыргызчек нарак 30 адырдан бери көрүнөт экен. Ош Бишкек трассасы көрүнөт экен буягы. Мына үйлөргө караганда кыйла деңгээли бийигирээк жайгашыптыр, жакшы. Көчөдөгү унаалардагы нары бери өткөнү кыймыл аракет бүт көрүнүп турат экен. Болду, эми сыртка чыгалы туугандар. Так, туугандар, үйдү толук көрсөтүп чыктык. Подвалы бир эле комната экен. Биринчи кабаты, анан экинчи кабаты. Бардык бөлмөлөрдү көрүп чыктыңыздар өзүңүздөр. Азыр эми мен сиздерге үйдүн батыш жагындагы бош жерлерин дагы сиздерге көрсөтүп берейин. Мына жактарга дагы эмне кылса болот? Бир катар сиздер жер тилкесинин толук аянтын көрүп алыңыздар. $55.000 кеми бар деди. Бул жакта кенен турбайбы? Мына үй менен дубалдын ортосунда бир 8 метр аралык бар экен, Очок канан ушака кылса болот экен. Мына жакта арык да бар турбайбы? Арыктан суу өтөт турбайбы, шаркырап суу өтөт экен мына жактан. Караңыздар туугандар. Bu yakta кичинекей арыкча каналча бар экен. Мына дарактардын катарынан суу өтөт экен да ылдыйга. Демек бу жерде шаркырап суу өтөт экен. Агын суу, сугат суу бар экен. Үйдүн алдындагы бак дарактарды сугарганга, шаркыраган суунун үнүн укканга жакшы болот экен. Бул жогору жактан келет экен мына. Көрдүңүздөр? Как раз могу жерге келип шаркырап түшөт экен. Жакшы, биз үйдүн батыш тарабына өттүк туугандар. Ушинтип бул үйдү жер пери менен бүт көрсөтүп, жыйынтыктоо алдында турабыз. Жақса сүйлөшүңүздөр. Документтери кандай? Документтери кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Өзүңүздөрдүн атыңыздар да? Өзүбүздүн аттабы. Машина болсо бартер болот. Квартира болсо ойлоносуз, Ойлонобуз, $55.000 кеми бар, Ооба. Жакшы. Бу жерге суу келгенби? Мына көчөлөргө суу келгенби? Суу келген. Баш булактан тартып алып келишкен да мына элдер. Тартып киргизиш керек деген. Тартып киргизиш керек. Жакшы экен анда. Свет бар экен туугандар. Свет бар. Анда мен инфраструктурасын айтып коеюн. Жана Кыргызстандын алдындагы мечит, мектеп, медресеге, анан бала бакчага, маркет, аптека, банкка, курулуш материалдарын саткан магазиндерге, заправкаларга жакын. Трассадан эч канча деле алыс эмес, болгону 500 эле метр. Эгерде Оштогу Фуркаттан үй издеген болсоңуздар, алыңыздар туугандар, $55.000 кеми бар экен. Şu $50.000'ın тегерегинде берет окшойт. Содалашып көрүңүздөр. Анан алып койсоңуздар, кичине дагы вложение кылсаңыздар, үй бүтөт буюрса, анан бала чака менен бака шака кирип жашай бересиздер. Ушул эми туугандар. Колдон келишинче көрсөттүк. Ыраазы болуңуздар. Насип кылсын.